Талас облусунун ички иштер башкармалыгында 2024 жылда аткарылган иштердин жыйынтыгы чыгарылды. Иш-чарага катышкан ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Эркебек Ашырходжаев кызматкерлерди ар убак ээлөөчөн талыкпастан ак ниеттүүлүк менен кызмат өтөөгө чакырды. Жыл жыйынтыгын чыгаруу самалыгынын жүрүшүндө 2024 жыл ичинде өз кызматтык милдеттерин так аткарган, кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылууда өзгөчөлөнгөндөргө мыкты кызматкер наамы Ички иштер министрлигинин кол сааты, дипломдор жана Туркиянын Анталия шаарына 2 кишилик саякатка жолдомолор тапшырылды. Сыйлык алган 11 кызматкердин катарында Манас райондук ички иштер бөлүмүнүн улук эксперт криминалисти Александр Волков дагы бар. Ал 11 жылдан бери элине ак кызматын өтөп келет. Ата мекенге кызмат кылам. Тайнемдин эмеси болчу. Кыялы болчу, ошол мен эксперт болсун деп, криминалист болсун, ошондой тармакта иштесин деп, өзүнүн калоосу менен ошондой эмеге чыгып кеткем. Азыркы күндө мен өтө өзүмдүн кызматым менен сымыктанам. Аябай акыркы 5 жылдын ичинде көп өзгөрүүлөр болду. Биздин эксперт криминалистика кызматынын жетекчилери, анан жана ички иштер министрлигинин жетекчилери өтө бизге жакшы шарт түзүп берип отур. Ошондой эле бүгүн мыкты кызматкер болгону менен бизге эң биринчи Турцияга путевка 2 кишиге берип атат. Алдыдагы мекемеде кызмат кылган даярмын. Ошондой эле жыл жыйынтыгын чыгарууда ардагерлер кеңештери дагы сыйланышты. Жыл жыйынтыгы менен биринчи орунга Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмү, экинчи орунга Талас райондук ички иштер бөлүмү, ал эми үчүнчү орунга Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн ардагерлер кеңештери татыктуу болушту. Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырходжаев ардагерлер кеңештерин сыйлыктар менен куттуктап, ВМПЛ жана дипломдорду тапшырды. Бакай Ата районунун башчысы менен ишмерченин негизинде мектептерге бөлүнүп, насаатчыларга бөлүнүп приказдар чыккан. Ошонун негизинде өздөрүнүн мурда жазаган насааттарын берип, ардагерлер өздөрүнүн милдеттерин аткарышып жатат. Анан Кудай буйрса жылдын жыйынтыгы боюнча бүт документация, бүт жагын карап, жылдын жыйынтыгы боюнча биринчи орунду алдык. Ыкчам кеңешменин экинчи бөлүгүндө өткөн жыл ичинде аткарылган жумуштардын кемчиликтери жана жетишкендиктери каралды. Анда кетирилген кемчиликтерди жоюу, катталган кылмыштардын бетин тез арада ачуу, тергөө амалдарын мыйзам чегинде жүргүзүү жана жарандардын кайрылууларын өз убагында кабыл алууну, ошондой эле калкка сервистик тейлөө көрсөтүүнү жакшыртуу тапшырмасы коюлду. Талас облусунун аймагында 2024 жыл ичинде кылмыштардын бирдиктүү реестрине жалпы 574 сотко чейинки өндүрүш иши катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу 125ке азды түзгөн. Ал эми өндүрүштө болгон 545 сотко чейинки өндүрүш ишинин 514-үнүн бети ачылып, кылмыштардын бетин ачуу 2024 жыл ичинде 94,3% түзгөн. Буга кошумча ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырходжаев жаңы кабыл алынган коррупция боюнча мыйзамда катуу чаралар көрүлө турганын эскертип, өздүк курам арасында терс көрүнүштөрдүн алдын алууну талап кылды. Сыймык Барманов, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.